Ысык-Көл областынын Чолпон-Ата шаарында Дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында экинчи эл аралык Салбуурун фестивалы болуп өттү. Фестивалга дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн катышуучулар келген. Иш-чаранын жүрүшүндө куш салуу, ат чабуу, улак тартыш, ит алыш сыяктуу көчмөндөргө таандык болгон оюндар боюнча таймаштар болду. Сынакка жеңүүчүлөр аныкталып, сыйлыктар тапшырылды. Фестиваль Салбуурун федерациясы жана анын өнөктөшү Ак-Шумкар кут жаштар коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулган. Ал эми демөөрчүлүктү Катар мамлекетинен Алганас кушчулар уюму жана ошондой эле Кумтөр компаниясы кылышты. Уюштуруу тобунун мүчөсү Капарбек уулу Чолпонбек бул фестиваль буга чейин деле мамлекеттин ичинде өтүп келгенин, бирок 2 жылдан бери эл аралык деңгээлге чыкканын баса белгиледи. Ысык-Көл Салбуурун эл аралык фестивалы экинчи жолу өткөрүлүп жатат бул жерде. Бунун негизги максаты ушул кушчулук өнөрүн, Салбуурун өнөрүн, андан сырткары ит багуу же тайганчылык өнөрүн өнүктүрүп өстүрүү, улуттук спорттун ат оюндарындагы өнүктүрүү болуп саналат негизинен. Буга чейин бул Салбуурун фестивалы Кыргызстан ичинде мамлекеттик деңгээлде уюштурулуп келген, а быйылкы жылы болсо эл аралык деңгээлде экинчи жолу өтүп атат былтыр. Спорттук иш-чараны куш салуу түрү боюнча биринчи орунга ээ болгон Кубатбек уулу Канат өзүнүн кубанычы менен тең бөлүштү. Бүгүн Кыргыз улуттук көчмөндөр оюнуна тандоо оюну болду. Ошондон биринчи орун алдым. Үндөккө чакырдык, чыргага салдык. Бул ак жолтой 4 жаштык, ат ак жолтой. Ошондо көчмөндөр оюндарына дайынданып атабыз. Буга чейин жеңиштерге жетип жүргөнбүз. 2-чи, 3-чү орун алып жүргөнбүз. Бүгүн биринчи орун алып кубок телевизор байгеси аябай жакшы болду, жакшы уюштурулуптур. Канча жылдан бери бүркүт менен алектенет? 4 жыл болду бүркүт менен алектенип атканым. Бул бүркүт менен алектенип атканым 3 жыл болду, мага келген 3 жыл болду.